Орусияда эмгектенип жүргөн мигранттар Кара Таш айыл өкмөтүнүн Калинин айылына 60 орунду бакчанын курулушун баштады. Буга чейин аталган айылда балдар бакчасынын эскилиги жеткен гана имараты бар болчу. Кыргызстан эгемендик алгандан тартып Союз убагында курулган бакчанын имараты такыр жарак сабалга келип, иштебей калган. Бала бакча курулуп жаткан аймак мурун жергиликтүү тургундардын үлүш жери болгон. Бирок айылда бала бакча маселеси курч болгондуктан тургундар жерди айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүп берген. Кара Таш айыл өкмөтүнүн башчысы Батырбек Мамарасуловдун айтымында, жер муниципалдык менчикке өткөндөн кийин демөөрчүлөрдү табуу кыйын болгон жок. Президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына байланыштуу бала бакча курабыз деп пландаштырган элек бул жерге. Бул жер мурун мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, эски бала бакча болгон, бул жагында Тамик сарай болгон. Ушул жерди жаз айында ушул жердеги жашаган элдердин үлүшүнө тилген жер экен. Бизге муниципалдык менчикке өткөрүп беришкен. Ушул жылы 19-жылы апрель айында. Ушул жылы биз анан кийин бизге өткөргөндөн соң айылдык кеңештин чечиминин негизинде, айыл өкмөт токтомдорунун негизинде айыл өкмөтүнөн муниципалдык менчик кылып гос акт алганбыз. Азыр жеке ишкерлердин эсебинен бала бакча курулуп атат. Бул жеке ишкерлер да биз Россиянын гражданындары. Төртөө бар, өзүбүздүн айылдын тургундары. Ушулар менен сүйлөшүп, элдин бир көйгөйүн чечели деп ушул бала бакчаны куруп бергиле деп пландаштырган. Ушул балдар азыр бизге спонсорлук кылып бала бакчаны куруп берип жатат. Мындан ары мына бала бакчадан тышкарыда аз-маз жерибиз бар. Ушул жерде балдар ойной турган футболный площадка, волейболный площадка пландаштырып атабыз. Буга чейин бала бакча курулуп жаткан жер жеке менчикке өтүп кеткени боюнча сөздөр тараган. Дегенменен Кара Таш айылдык кеңешинин төрагасы Нурсейит Жаңыбаев айтылган кептерди төгүнгө чыгарды. Анын билдиргенине караганда, Кара Таш айылдык кеңешинин депутаттарынын колдоосу менен аталган жерге бала бакча куруу боюнча токтом чыккан. Биз ушул жерде айылдык кеңештин депутаттары сессияда 21 депутат колдоо бергенбиз, токтом чыгарып бергенбиз. Ушул жерге бала бакча салынсын деп, анан биздин өзүбүздүн Россиядагы ушу Кара Таш айылында тургундары Россияда мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Ошол жактан биздин тургундар өзүбүз салып ушу элге пайдаланууга берели деген максат эле иш болуп жатат. 70% балдарыбыз бала бакчага барбайт. Бүгүнкү күндө ошол бүгүн заман талап кылган бул жерге Кудай буйрса жакшы садик түшөт деп мен үмүттөбүз. Кан жердин жалпы аянты 7100 чарчы метрди түзөт. Бул жер айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүлгөндөн кийин бакчанын курулушун каржылоого демөөрчүлөр керек болгон. Андыктан жергиликтүү эл жогорку кеңештин депутаты Төрөбай Зулбукаровго кайрылышкан. Мына сарайды бузушуп, жолубуздун доктуркананы бузуп, детсадтарды бузуп таштагандан кийин биздин балдарга детсад керек болду, доктуркана керек болду, спорт зал керек болду. Мына ушуларды энди бизге, биздин балдар үчүн биз өзүбүз карысак дагы биздин балдарыбызга керек ушулар. Биздин баягы миграцияда иштеп жүргөн балдар колдорунан келишинче жардам берип атат. Ошолордун жардамы менен ушу жерге азыр бизге бала бакча курулуп атат. И плюс мына жерге спорт зал да курулуп атат. Анан ушулар курулуп атканга биз ушунчалык сүйүнүп турабыз. Бизге ушу Төрөбай Зулпукаровго биз өзүбүз айтканбыз. Бизге ушу жерге детсад же болбосо фат спорт зал керек. Сен бизге жанжы болсо бизге жардам бергин деп биз суранганбыз. Кичинекейден 5 соток 10 сотоктон болуп кирип кеткен. Бөлүнүп алышкан. Эми ушуларды кичине жерди кеңейтип берилди. 3 жылдан бери кайрылып атабыз. Ошо кирип кеткен адамдарга жериңди ал, өзүңдүн үлүшүңдү өкмөттүн жерин, мамлекеттин жерин коюп кой. Биз иштетебиз, эл иштесин десе, ошолор эми тоскоолчулук кылып атпайбы? Ошолорго биз бир эле бар жолу кайрылганыбыз жокпуз. Биз ушул жерге жылда 3-4 жолу келебиз. Бошоткула, кеңейтип бергиле, 1 гектар 7 соток жер экен. Тартып келгенде 1 гектар жер болуп атат. Ошону бошоткула десе, эл тоскоолчулук кылып атпайбы? Эми ошентип беттирмачылык кылып барып анау өкмөттүн тосуп койгон заборун алса, ак үйгө чейин барышып атат. Бир адам үчүн 1000 адамды дебелейби бир адам. Ошон үчүн мамлекеттин туура мамлекеттин эмесини Элден гана мүлкүн алып койду да эл. Мына жерде бала бакчабыз бар эди, доктурканабыз бар эди. Ошентип анан эми мына жерге азыр биздин балдарыбыз садик алыс бара албайт. Кар жааганда бара албайт, күндүзү дагы алыс бара албайт. Шу жерге шу энди мына алыста иштеген балдарыбызды шу жерге мындай бир курулуш салып бер деп суранып атабыз. Суранычыбызды кабыл алып, шу жерге бакча, спорт зал, ушундайларды доктуркана, ошолорду куруп берелик дешип ушул ишти баштап атат. Ошо анан энди мына жерде өзүбүздүн балдарыбыз, эки жакта иштеген балдарыбыз баарынын салымы бар шу жерде.
Mayetdegi baldardın, aksakaldardın salımı var. Mına şu katınlar bekirge kelip oturbaydı bu yerde. Şu baldarını zarıkkan üçün şuntup kelişip oturadi. Keleceğimiz mına şu yaşlardın gelecek üçün ıntılıp otabız biz. Şu karı, kartanglar, yaşlar şuntup.